Belki kılgan işibizler талапка жооп бергендей болуп өзүбүздүн күч менен иш алып барып келатабыз. Бүгүнкү жаңы ачылып жаткан фитосанитардык контролдук пункт бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк мыйзамынын негизинде жана Евразиялык экономикалык комиссиянын номер 92 чечиминин негизинде уюшулуп ачылып отурат. Бул фитосанитардык контролдук пункт өзүңүздөр билесиздер, ушул Дордой фуд логистикалык центрде күнүгө 300-400 миң тонна продукция тышка чыгат, ушу мамлекеттин ичине тарайт дегендей. Ушул логистикалык борбордон чыккан ар бир продукция ошол продукцияга тиешелүү документтердин баары ушул жерден алынат. То есть ушул жерде департамент карантиндин адистери отурат. Сиздер ушул жерге кайрыласыздар. Адистер тышка чыгып силердин продукциядан үлгү алып, ушул жерге лабораторияга берет. Лаборатория определенный бир убакта өзүнүн чечимин, заключениясын чыгарып, ошол адистер ушул жерде отурат. Ушул жерден эле фитосанитардык сертификатты аласыздар. Ал продукцияны тышка алып чыгыш үчүн жалгыз эле фитосанитардык сертификат талап кылынбайт. Ал жерде дополнительный дагы 4-5 документ керек болот. Мурда сиздер ошол 4-5 документти алыш үчүн бул жакка келип, экинчи документти алыш үчүн шаардын бир четине барып, үчүнчү документти алыш үчүн шаардын экинчи четине барып, ушунчалык убара болчусуздар. Азыр мына ошол жанагы мамлекеттик жана жеке ишкерлер мыйзамы, жеке өнөктөштүк мыйзамынын чегинде ушул пункт уюштурулуп, сиздерге аябай жеңилдик жаратылып отурат.